Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагынан жолугуп жатабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз бышыктооч. Айкындооч мүчөнүн бир түрү болгон бышыктооч менен бышыктоочту кеп кылардан мурун бул айкындооч мүчөлөр жөнүндө бир жалпы алардын касиеттери, түзүлүштөрү, алардын аткарган кызматтары, синтаксистик кызматтары жөнүндө азын-олок сөз кылып кетсек болчудай да. Мисалы, бул эң биринчи аныктоочту кеп кыла турган болсок, аныктоочтун бул эң негизги белгиси, жолуса касиети аныктоочтуку бул заттын ар түрдүү белгисин көрсөтөт экен. Заттын ар түрдүү белгисин көрсөтсө, тескерисинче бышыктооч кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, белгисин, мезгилин, ордун көрсөтөт экен. Ал эми толуктооч болсо, кыймыл аракет багытталган затты атап көрсөтөт экен. Эми ушулар айкындооч мүчөлөрдүн бир түрү болгон бышыктоочко бир кеңири токтоло кетсек. Бышыктоочту жана биз башында айтып өттүк, кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтөт дедик. Мисалы, мындай мисал келтирип көрсөк да, ай жап-жарык тийип турат. Ай жап-жарык тийип турат. Кандай тийип турат? Жап-жарык тийип турат. Тийип турат деген кыймыл аракет менен байланышып, бул кыймыл аракеттин ар түрдүү кандай деген суроого жооп берди. Ар түрдүү кырдаалын көрсөтүп атат. Айдиш мындай токойду экинчи жолу көрүшү. Айдиш мындай токойду экинчи жолу көрүшү. Канчанчы жолу көрүшү? Экинчи жолу көрүшү. Дагы эле жана өзүңүздөр байкагандай, кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтүп атат. Канчанчы деген суроого жооп берип атат. Саат 1-де Ак суу станциясына келдик. Качан? Качан деген суроого жооп берди. Саат 1-де Ак суу станциясына келдик дейт. Алатоолук Алтоо Москвага жөнөштү дейт. Алатоолук Алтоо Москвага жөнөштү. Динар корккондон үнүн чыгарган жок. Эмне үчүн? Корккондон дейт. Динар коркконунан үнүн чыгарган жок. Демек, мында дагы кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтүп, эмне үчүн деген суроого жооп берип атат. Бул сүйлөмдөрдө жап-жарык, экинчи, саат 1-де, Москвага, корккондон деген сөздөр баяндоошторго байланышып, анын себебин, мезгилин, ордун көрсөттү. Башкача айтканда, ушул жогорудагы айткандарыбыздын баарын жыйынтыктап келип, бышыктоочтун эрежесин чыгарсак болот экен. Башкача айтканда, сүйлөмдө кыймыл аракеттин сын сыпатын, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин, себебин, максатын көрсөткөн айкындооч мүчө бышыктооч деп аталат экен дагы. Бышыктооч кандай, кантип, качан, канча, нече, канчанчы, кайда, эмне үчүн, эмнеге, эмне максат менен деген суроолорго жооп берерин билет экенбиз да. Бышыктоочтор айрым учурда суроолорго жооп бериши жана жөндөмө мүчөлөрдөн турушу жагынан аныктооч менен толуктоочко окшош болгондой сезилет экен да. Бирок ошону аңдап билиш үчүн, ошонун даана тагын билиш үчүн биз төмөндөгү мисалдарга көңүлүңөрдү бурабыз. Мисалы, ал жакшы окуучу десе, анда бул аныктооч болот экен. Окуучу зат, жадында аныкталгычы зат болгондон кийин ал кандай окуучу экендигин көргөзүп атат. Ал жакшы окуучу деп атат. Демек, зат бул аныктоочту башында айтып өттүк, аныктооч заттын ар түрдүү белгисин көрсөтүп атат. Ал эми ал жакшы окуду. Ал жакшы окуду дей турган болсок, бул анда окуду деген кыймыл аракет менен байланышып, бул анда бышыктооч экенин көрсөтүп атат. Бул аныктооч менен бышыктоочтун окшош жактары. Бул окшош жактар бирдей суроого жооп бере берет экен. Кандай, канча, нече деген суроолорго жооп бере берет экен окшош. Бирок ошол сүйлөмдүн ичиндеги сөздөрдүн, айкындооч мүчөлөрдүн кайсынысы даана аныктооч, кайсынысы бышыктооч экендигин даана мындай билсек болот экен, билишибиз керек экен. Билиш үчүн анын ички түзүлүшүн, аныкталгычы, ал кайсы кыймыл заттык маанидеги сөздөн турдубу, же болбосо кыймыл аракеттик маанидеги сөздөн турдубу, ошонун баарын карап чыгышыбыз керек экен. Демек, башкача айтканда кыймыл аракеттик мааниде болсо бышыктооч болот экен дагы, заттык мааниде болсо аныктооч болуп эсептелет экен. Ал эми бул жөндөмө мүчөлөргөдөн турушу дагы суроолору бул толуктоочко окшошуп кетет экен. Чабандарга сыйлык берилди дейт. Жапар тоого кетти дейт.
Бул ушул мисалга көңүлүңөрдү бурсаңар. Чабандарга сыйлык берилди. Жапар тоого кетти. Мындагы чабандарга тоого деген сөздөр барыш жөнөмөсүндө турса дагы экөө эки башка милдетти аткарып атат. Экөө бир барыш жөнөмөсүндөгү барыш жөнөмөсүндө туруп кайда деген суроого жооп берип атат. Кайда деген суроого жооп берип, чабандарга кимге деген, кайда, кимге деген суроолорго жооп берип атат барыш жөнөмөсүндө туруп. Бирок экөө эки башка милдетти аткарып атат. Биринчисинде толуктош болуп атат. Кимдерге? Чабандарга. Экинчисинде кайда? Орун бышыктоштук милдетти аткарып атат. Демек, мындай окшоштуктарды жаңылбай ажыратып алууда жөндөмөдө турган сөздөрдүн маанисине жана ошол сөздөрдүн кандай суроолорго жооп берилишине көңүл коюшубуз керек экен. Ошол башкача айтканда, ошол сөздөрдүн кандай суроолорго жооп берип атат? Жанындагы аныкталгычы кандай маанидеги сөз? Заттык маанидеги сөзбү же кыймыл аракеттик маанидеги сөзбү? Ошолордун баардыгы мындай тыкат карап туруп анан экөөнүн же толуктоочу экен, же бышыктоочу экендигин изилдеп билишибиз керек экен. Эми карап көрсөңөр, бул жогорудагы мисалдарга дагы көңүлүңөрдү бурсаңар. Динарлар көңүлдүү ырларды угушту дейт. Динарлар көңүлдүү ырларды угушту дейт. Кандай ырларды? Көңүлдүү ырларды. Жанындагы аныкталгычы зат болгондон кийин бул аныктооч болуп эсептелинет экен. Кандай деген суроого жооп берип атат. Ал эми экинчи бир учурун карап көрсөңүздөр. Динарлар көңүлдүү ырдашты. Динарлар көңүлдүү ырдашты. Биринчисинде болсо, динарлар көңүлдүү ырларды угушту болсо, экинчисинде динарлар көңүлдүү ырдашты болуп атат. Экөө тең эле окшош сезилип атат. Мындай сыртынан караганда сүйлөмдөр окшош сезилип атат. Биринчисинде аныктооч болду, анткени кандай ырларды атат? Көңүлдүү ырларды. А экинчи учурубузду карап көргүлө. Динарлар көңүлдүү ырдашты. Ырдашты деген кыймыл аракет. Кандай ырдашты? Кандай ырдашты? Көңүлдүү ырдашты деп атат. Демек, кыймыл аракет менен байланышып, бышыктооштук милдетти аткарып атат мында. Экинчи бир учурду карап көргүлө. 5 окуучу институтка өттү дейт. Канча окуучу өтүптүр? 5 окуучу. Канча деген суроого жооп берип атат. Ал эми экинчи мисалды карап көрөлү. Нурлан институтка 5 келди дейт. Нурлан институтка 5 келди. Экөөнү салыштырып карап көрсөңөр. 5 окуучу институтка өттү дейт. 5 окуучу. Жанындагы мындай грамматикалык байланышы же болбосо ошол канча деген суроого жооп берген жанындагы аныкталгычы, ошону жандап турган сөз кандай мааниде? Заттык мааниде болуп атабы же кыймыл аракеттик мааниде болуп атабы? Ошого көңүл бурушубуз керек экен. 5 окуучу институтка өттү дегенде канча окуучу? Жанындагы окуучу деген сөз менен байланышып, бул аныктооч экендигин айгинелеп атат. Ал эми Нурлан институтка 5 келди дей турган болсок, Нурландын 5 жолу келгендигин кыймыл аракетти көрсөтүп атат. 5 жолу институтка келгендигин көрсөтүп атат. Демек, Нурлан институтка келди дегенде, институтка 5 келди дей турган болсок, 5 канча деген суроого жооп берди? Келди баяндоочу экен. Башкача айтканда, кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтүп атат. 5 жолу институтка келгендигин көрсөтүп атат. Демек, бул бышыктооч дейт экенбиз. Үчүнчү бир учурун карап көргүлө дагы эле. Орусча ырдалды дейт. Кандайча ырдалды? Орусча ырдалды. Орусча жанындагы жандаган сөз же болсо аныкталгычы кайсы экен? Орусча, анан ыр болуп атат, Ыр дегенибиздин табиятын карап көрсөк, бул заттык маанидеги сөз. Жана айтып өткөнбүз, аныктооч заттын ар түрдүү белгисин билгизип атат дегенбиз. Демек, бул орусча ырдалды дегенде, бул аныктооч экенин таккес айтат экенбиз. Анткени жанындагы заттык маанидеги сөз менен байланышып, кандайча деген суроого жооп берди. Ал эми экинчи учурун карап көрөлү. Биз орусча сүйлөштүк дейт. Биз орусча сүйлөштүк. Эмнени байкадыңар? Биз орусча сүйлөштүк. Кандайча сүйлөштүк? Көрдүңөрбү? Орусча деп биринчи сүйлөмдө да орусча деген болуп атат. Кандайча деген суроого жооп берип атат. Экинчи сүйлөмдө дагы орусча деген сөз кетип атат. Кандайча деген суроого жооп берип атат. Бирок экөөнүн синтакс аткарган кызматы экөөлүк болуп атат. Биринчисинде аныктооч болду, экинчисинде бышыктооч болуп атат. Анткени себеби бышыктооч экенин кантип билдик? Анткени себеби кыймыл аракеттик маанидеги сөз менен байланышып, кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтүп атат. Кандайча сүйлөштүк? Орусча сүйлөштүк.
Сүйлөштүк деген кыймыл аракеттик маанидеги сөз болот. Эми аргымак сыяктуу сыны бар дейт. Аргымак сыяктуу сыны бар. Аргымак сыяктуу сыны бар деп атат. Сыяктуу кандай? Сыяктуу. Сыны бар. Сын деген бул заттык маанидеги сөз. Сын кандай деген суроого жооп берет. Сыны бар бул заттык маанидеги сөз менен байланышып, бул аныктооч болот. Ал эми аргымак сыяктуу жүгүрдү дейт. Аргымак сыяктуу жүгүрдү. Дагы эмнени байкадыңыздар? Аргымак ээси болсо жүгүрдү баяндоочу болот. Эмне кылды? Жүгүрдү. Эмне жүгүрдү? Аргымак жүгүрдү. Ал эми ортодогу сыяктуу деген сөз бул бышыктооч. Ошо аргымактын сын сыпатын белгизип атат. Же болбосо кыймыл аракеттин ар түрдүү белгисин, сын сыпатын белгизип атат. Жүгүрдү. Кандай жүгүрдү? Аргымак сыяктуу деп атат. Көрдүңөрбү? Бул жерде жана жогоруда айтып өткөндөй, аныктоошто заттын ар түрдүү кыймыл аракет, ар түрдүү кырдаалын белгисин билгизип атса, ал эми бышыктоошто болсо кыймыл аракеттин ар түрдүү белгисин билгизип атат. Бул бышыктоошто кандай деген суроого жооп берип калышы мүмкүн, кандайча деген суроого жооп берип атат, канча деген суроого жооп берип атат, аныктоошто ошондой суроого жооп берип атат. Бирок экөөнү ажыратуунун жолдорун үйрөндүк. Жанындагы аныкталгычы, же болбосо жанында жандап жүргөн, же болбосо ошол эле сүйлөмдүн маанисин карап өтсөңөр, карап көрсөңөр, ошол кыймыл аракет менен байланышса бышыктооч болот экен, дагы заттык маанидеги сөз менен байланышып, ошо заттын ар түрдүү белгисин билгизсе аныктооч болорун билдик. Азыр аныктооч менен бышыктооштун окшош жактарын, айырмачылыктары жөнүндө кеп кылдык. Эми толуктооч менен бышыктооштун окшоштуктары, айырмачылыктары жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Биринчи мисалга көңүлүңөрдү бургула. Мен туулуп өскөн айылыма ыраазымын дейт. Мен туулуп өскөн айылыма ыраазымын. Эмнеге ыраазымын? Туулуп өскөн айылыма дейт. Айылыма ыраазымын. Толуктоош дегенде биз кыймыл аракет багытталган затты атап көрсөтөт дегенбиз. Эң негизги белгиси толуктооштун кыймыл аракет багытталган затты атап көрсөтөт дегенбиз. Бул жерде ыраазымын деген мындай бир кыймыл аракеттик маанидеги сөз айылыма деген менен байланышып атат. Бул анда толуктооч. Эмнеге? Туулуп өскөн айылыма. Айылыма бул толуктооч болуп эсептелинет экен. Экинчи бир учурду карап көрүңүздөр. Мен туулуп өскөн айылыма барам дейт. Мен туулуп өскөн айылыма барам. Бул мен туулуп өскөн айылыма барам дегенде, барам деген кыймыл аракет, туулуп өскөн айылыма, айыл жөнүндө кеп болот, айылыма. Кайда? Айылыма. Орун бышыктооч. Орун бышыктооч. Айылыма кайда деген суроого жооп берип, орун бышыктооштук милдетти аткарды. Ал эми экинчи мисалды карап көрсөңөр. Мал кыштан семиз чыкты. Мал кыштан семиз чыкты. Мал кыштан семиз чыкты десек, эмнеден семиз чыгыптыр? Кыштан. Эмнеден деген суроого жооп берип атат. Мында толуктооч. Карап көрсөңөр, кыймыл аракет багытталган затты көрсөтүп атат. Кыштан, кайдан семиз чыгыптыр? Ал эми экинчи учурду карап көрүңүз, бышыктооч болгон учурду. Биз айылдан келдик. Биз айылдан келдик. Бул мисалга көңүлүңөрдү буруп көрсөңөр. Биз айылдан келдик дей турган болсок, кайдан келдик? Келдик деген кыймыл аракет айылдан. Бул орунду көрсөтүп атат. Кайдан келиптир? Кыймыл аракеттин ордун көргөзүп атат. Башкача айтканда, кыймыл аракеттин ар түрдүү белгисин, ошонун ичинен орунду көрсөтүп аткандыгына байланыштуу муну биз бышыктооч дейт экенбиз. Анткени бышыктооч кыймыл аракет менен байланышып, кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтүп атат. Бул мисалда кыймыл аракеттин ордун көрсөттү. Үчүнчү, Гүлнар китепти көп окуйт дейт. Бул китепти деген сөз ушул мисалдын ичинен. Китепти деген сөз толуктооч. Китепти деген сөз толуктооч. Ал эми Гүлнар мектепти көздөй кетти дей турган болсок, экинчи бир учурда кайсакты көздөй? Мектепти көздөй. Гүлнар мектепти көздөй кетти. Кайда кетти? Мектепти көздөй. Бул кайда деген суроого жооп берип атат. Кайда деген? Бул орун бышыктооч, кыймыл аракеттин ордун көрсөтүп атат. Кайсакка кетти? Мектепке кетти. Мектепке кетти деп атат. Көрдүңөрбү? Окуучуларга айтылган сөз орундалды деген мисалга көңүлүңөрдү буралы. Окуучуларга деген сөз бул толуктооч. Жана башында айтып өттүк, толуктоошто кыймыл аракет багытталган затты көрсөтүп атат. Окуучуларга. Кимдерге? Окуучуларга.
Ал эми экинчи учурдагы мисалга көңүлүңөрдү бурабыз. Карыялар шаарга барышат. Карыялар шаарга барышат. Дей турган болсок, бул жерде кайда барышат? Барышат баяндоочу кыймыл-аракет. Карыялар кимдер? Ээси. Шаарга деген сөз толуктооч болду. Демек, жанатан бери келтирип аткан мисалдарыбыздан улам жыйынтык чыгарсак болот экен. Толуктоочту, айкындоочу мүчөнүн бир түрү болгон толуктооч кыймыл-аракет багытталган затты атап көрсөтөт экен дагы. Ал эми бышыктооч кыймыл-аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтүп атат. Жана байкадыңарбы? Кайдан? Кыймыл-аракеттин ордун көрсөтүп атат. Кыймыл-аракеттин мезгилин көрсөтүп атат. Кыймыл-аракеттин себебин көрсөтүп атат. Демек, башкача айтканда, кыймыл-аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөткөн айкындоочу мүчө бышыктооч деп аталарын билдик. Демек, жанатан бери айтылган айкындоочу мүчөлөрдүн ичинен бул бышыктооштун өзүнүн аткарган синтакстик кызматы, башка айкындоочу мүчөлөр менен болгон айырмачылыктары, окшоштуктары жөнүндө кеп кылдык. Кийинки сабакта бышыктооштун түрлөрү, алардын аткарган кызматы, суроолору, башка айкындоочу мүчөлөр менен болгон байланышы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Ушуну менен сабагыбызды соңуна чыктык. Кийинки жолу жолугушканчакты сак саламатта туруңуздар.